Кыргыз эл жомогу убадага бек жигит. Илгери өткөн заманда 3 тууган болгон экен. Алар ата энеден эрте ажырап, көрүнгөн байдын жумушун жасап, эптеп күн көрүшөт. Бир күнү байдын чөйүн чаап, аябай чарчап көлөкөдө отурушса, жакын эле жерге топ кара чыйырчык келип конуп калат. Биринен бири озуп оттоп жаткан кара чыйырчыктарга карап, бир туугандардын эң улуусу: "Ой, чиркен, ушундай жер жайнаган малым болсо, өмүр бою бир да кишини иренжитпей, кенен өмүр сүрүп өтөр элем", дейт кичинекей чокчо сакалын сылап. Анда ортончусу туруп: "Ой, эгер менин ушундай коро коюм болсо, өзүбүз сыяктуу кедей кембагалдарга каралашып, үйгө мейман келсе кой союп, аларды ар дайым сыйлап, алардан алкыш алып кана жүрүп өтөт элем", деп тилек кылат. Алардын эң күчүүсү үндөй отурган соң: "Ал эми сенин ушунча малың болсо эмне кылат элең?" деп сурап калышат эки агасы. Менби? Менин мынча малым болбой эле, эл катарлуу азын оолак, бир аз туягым, үстүмдө үй, жанымда акыл эстүү жарым болсо, мен дагы эч кимди иренжитпей өмүр сүрөр элем", деп жооп берет. Алар ушундай таттуу кыялга батып, ойлоп жатышканда, маңдайларына келип калган ак сакалдуу карыяны байкабай калышат. Сакалы тизесине түшкөн алиги карыянын кайдан чыга калганын билишпей, үчөө тең орундарынан атып турушат. Ошондо карыя туруп: "Менин атым Убада. Силердин сүйлөгөн сөзүңөрдү жанатан бери угуп турдум. Эгерде силер айткан сөзүңөрдө турсаңар, мен силердин тилегиңерди орундаймын", дейт ак таягын көтөрүп. "Биздин тилегибизди орундатсаңыз, айткан сөзүбүздө турабыз", дешти 3 тууган. "Эмесе силердин тилегиңерди мен орундайын. Сен экөөң мал дедиңер, тиги көрүнгөн дөбөнүн ары жагында 2 короо кой жайылып жүрөт. Бир короосу өңчөй ак, экинчи короо кой кара түстүү. Барып, бириң карасын, бириң агын алгыла", деп күнгө чагылышкан таягын силкип алды. Экөө чуркаган бойдон карыянын көрсөткөн жерине келишет. Келишсе, чын эле 2 короо кой жайылып жүрөт. Экөө койлорду айдап өздөрүнчө кетишет. Карыя таягын да силкип туруп, эң күчүсүнө карап: "Эми сен тиги түтүн чыккан жерге бар. Үй десең тилеген үйүң, өмүрлүк жарың, азын оолак малың ошол жерде. Бар эми, тилеген тилегиңе жет", деп ак сакалын сылап коюп көздөн кайын болду. Ушул күндөн баштап 3 туугандын турмуштары оңолуп, өз тилектерине жетип жашап калышат. Күндөр жылып, айлар оошуп, жылдар өтөт. Бир күнү баягы карыя Убада жанына пейил менен бакытты ээрчитип: "Ошол жигиттерди барып сынап көрөлүк, айткан сөздөрүн орундар бекен", деп жолго чыгышат. Алай дүлөй бороон болуп жатканда алды менен улуусунун үйүнө келишет. "Биз кудайы конок болобуз. Бороон өпкөдөн өтүп барат. Отуңа жылынып, муздаган сөөгүбүздү жылытып чыгалык. Үйгө кирүүгө уруксат эт", дейт келген карыялар үндөрү дирилдеп. Малына ээ боло албай угара болгон бай: "Эй, ушундай кыңгуутта койлор суукка чыдабай кырылып жатканда конок эмес, кудай болсоңор да кеткиле", деп кыйкырат. Сакалдарына муз тоңуп калтыраган карыялар ал үйдөн чыгып, ортончу байдыкына келет. Ал дагы ачууланып, аларды үйгө кийирбей кубалап жиберет. Булардын түрүн көрүп, кичүүсүнүн үйүнө жөнөштү. Аларды көрүп, жан алы калбай, үргөн иттин үнүнөн атып чыккан үйеси конокторду колтуктап үйгө киргизип, суу кийимдерин кургатып, тамак ашын берип, аябай жакшылап сыйлайт.
Эртеси коноктор жолго жөнөрдө убада туруп: балам, урмат сыйыңа чоң рахмат. Өлүмдөн уят катуу дегендей, болоттон бек жигит экенсиң. Аз дөөлөткө мас болуп, эл менен иши жок, тигил агаларыңа окшобойсуң. Ар дайым ушундай айткан сөзүңдө тур, өркүнүң өссүн, дейт. Баягы жигиттин кашына Бакыт да, Пейил да кайра оролуп, төөлүккө бактылуу болуп жашап калган экен.